Урматтуу мекендештер, арбаңыздар, жакында эле Россия Федерациясынын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин бир чоң пленарный сессиядан мигранттар тууралуу өзүнүн оюн айтты. Александр Бастрыкинди болсо баарыбыз ошо мигранттарга тиешелүү курч мүнөздүү экенин көп инсандарга белгилүү. Эми ал киши токоттер жери мынтип айтты. Мигранттардын арасында кылмыштуулук көбөйө баштады. Ошол себептен рейдтагы көбөйтүш керек деп айтты. Биринчиден, экинчиден болсо жаранды калган мигранттар дейт атайын согуш зонасына, операциясына барып катышуу керек. Болбосо алардын жарандыгынан ажыратыш керек деген өзүнүн пикирин айтты. Эми бул жөн эле пикир, бирок ошол 2 мүнөттүк выступлениени угуп коюңуздар, андан ары сөздү уланталы. Мигранты. Отдельная тема нашей работы. Тревожная статистика по миграции. Она увеличилась на много позиций. В 2022 году, я по памяти скажу, не заглядывая в конспект, у нас по итогам 2022 года находилось 14,5 миллиона мигрантов. Такая цифра? Да. В 2021 году 12 миллионов, в 2022 году 14,5 миллионов, то есть количество мигрантов увеличивается. И резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантов. Было 11 тысяч в 2021, в 2022 15 тысяч. Убийств на 18% стало больше. Проявляется больше всего в крупных городах. И в комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, обратно к себе на родину. На родину, да, лишить гражданства. Да, отдельная тема, конечно, коррумпированность некоторых должностных лиц МВД. Миграционной службы. Миграционной службы при получении патента, оформления гражданства. И многие жалуются на то, что наши соотечественники из-за рубежа, которые сегодня возвращаются на родину, с большим трудом получают гражданство, чем мигранты из Средней Азии. Нормальные люди нам тоже об этом пишут, сталкиваются с такими проблемами, что вот они не могут быстро и оперативно получить гражданство. Хотя хотят, и они достойные люди, там многодетные семьи приезжают и так далее. Мы реагируем на это, вносим предложение руководству, занимаемся коррупцией в рядах вот этих подразделений, о которых мы говорим, и так дальше. Урматтуу мекендештер, эми бул Александр Бастрыкин ошо Россия политикасында орду бар инсандардын бири, бирок көз карашы ошо мигранттарга тиешелүү тилекке каршы ушундай болуп атат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды желдиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Кыргызстан эми эмгек мигранттары деп эсептелинбейт. Евразия экономикалык бирикменинде бизде өзгөчө эмгектенүүчү деген статусу бар. Армения, Казакстан, Белоруссия жана Кыргызстан өлкөлөрү ошондой статуска ээ болобуз. Эмгек мигранттарына негизинен кирбешибиз керек. Бирок кантсе дагы ошо мигрант деп көпчүлүгү эски ой менен баарыбызды бир зонага тыгып койгонго ошентип айта беришет көп политиктер. Документтериңизди тууралап жүрүңүздөр. Анан урматтуу мекендештер, жарыя катары айтып кетейин, көп документтери туура эмес болгондо чек арага чыгып кирип калат. Ошо бизде мигрант диаспора менен иштешип аткан
атайын жамаат бар, чек арага чыкты кирди кылып алып барат. Анан кийин жумасына бир жолу жанагы балдары көп болсо ошолорду бекер алып келет. Алар менен өзү менен байланышыңыздар. Номерлерин айтып кетейин: +7 925 465 68 40 номери. Экинчи номери +7 929 633 74 65. Ошо бизде диаспора менен иштешип жаткан жамаат. Сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө.